Так что ушул сиз сүйлөп койгуңузчу бир мына балаңызга бүгүн келиптирсиз. Айылдан келген окшойсуз. Ооба, түптөн келдик. Түптүн ичкеси айылдан келдик биз. Баламай мен өзүмдүн атыма кредит алып туруп ушул үйдү алып берген болчумун. Ошол кредиттин айынан ушулар тентип Москвага барды. 2 жыл жүрүп келип эптеп ошол карыздарынан кутулуп, эми келгенде Тиберлан чыгып атат. Талашып атат баламды куратып. Ошону туура чечип берсеңиз, Садыр Нуркожоев сизге кайрылат элем. Энелик эмем менен сизге көптөн көп кайрылам. 5 баласы менен урматтуу Садыр Нуркожоевич балдары өтө эле майда экен. Эми булар эле $18,000 каяктан алып чыгып бере калчу деле акчасы жок экен. Өзүңүз муну бул именно ушул тема боюнча, ушул иш боюнча, Мырасордодогу ушул жер боюнча сизди көзөмөлгө алат деген үмүттөбүз. Кошуналардын баары келип өзүнүн калыстыктарын толук айтып атышат, ушул жерде турушат. Мен атасынан дагы атасы окшойсуз, сиз, Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эним, мен сизге кайрылатын себебим ушул үйдү, ушул конушту мен ушул жерге келип сатып албаган күнү да ошо өзүм жүрөгүм менен, өзүм акылым менен сезип атам. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу, жолбосо закондорду чекке кагуу бизде эчтеке басып алуу деген жок болгон. Эчтеке жок. Толук биз өзүбүздүн кызылдай акчабызга ушу кредит алып, жана азыр жолдошум айткандай, добровольный покупатель болуп, келген комбайндарыбызды сатып, ушу Бишкектен бир балама үй алып деген ой менен алдык эле. Жакшы тилек менен. Баардык закондордун карашты, өзүңүз баарды турду, баары таза болду. Анан Эрлан деген эме, мен ойлойм ушу закон Кыргызстанда эгер ушул туура эмес чечим кылса, закон мурунку чечимге барат, же мурункудай эле болуп калабы деген ойдамын иним. Мен аябай Ташиев өкүңөрдөн көп жакшылыктарды үмүт этем, көп жакшы нерселерди кылып атасыңар. Ушу болбогон нерсени ушу сот аткаруучуларга, жолсузчу иштеген чиновниктерге, жанагы сиз азыркы чечимди чыгарып койгонсуз, сотторго деле нааразычылыгыңызды айтасыз да, туурабы? Силер даже катышкан жоксуңарбы? Көргөн да жокпуз, ата катары сураптаган жок. Бир жолу ушу сот болуп атат, телефон чалды, мен байчем телефону түштү. Анда бул бала Москвада болчу, Москвада. Анан кел дейт, анан качан баралы деп, ошо сотко кайрылса, ошо ответ секретарь болуш керек. Мен аларды жатка биле албайм да, көрбөгөндө. Ошол кабыкка мен айткан күнү кел деп. Анан закон ошо жанагы мурунку биринчи хозяин эле ээ болуп алды. Акчанын күчүнө салдыбы, же кандай иштегендик кылдыбы, же законду жакшы билгендик кылдыбы. Биз бул үйдөн, мен мисалы кары катары, балам укугу катары бул үйдөн өлүп чыкпасам, тирүү чыкканга укугумду бербейм. Укугумду уш жерден өткөрөм. Мен акчамды, мага акчанын деле кереги жок. Толку тынчтылыкты, жакшылыкты, балдардын өнүшүнү карайм. Сизден дагы бир жолу өтүнөм, жардам бериңиздер. Күнү сыртка чыксам, жамгыр жаап атат, анан бир булдоз келип турган экен, чуркап чыктым. Кызым кошунам үйгө бирөө келиптир, чыгалычы. Ошол бир жума мурун жана сот аткаруучулар келди да, Жан жабап. Баарыңар ызылдап, чуркап чыгып алып калдыңар, бир жума. Келип турган, балам, эмне кылып атасың? Адилеттиктик барбы? Эмне болуп атасыңар? Мындай жаанда мусулмандарда туура келбейт да, балам. Сага ошондо менин апаң бардыр. Мен апа биринен уже биз жооп бергенбиз, андай кылба балам. Чечимге келели, баарыбыз мусулманбыз, андай болбойт балам. Десе мунчукпады, жамбылда бир аз туруп туруп, анан кийин кайра кеттим, чечимге келгиле. Кошунабыз аябай жакшы, ушундай жакатарлар да келип атат. Мынтип сыртка 5 бала менен койгонуңар болбойт да балам дейбиз аны. Сизге ошо урматтуу Садыр Нуркожоевичке эмне деп кайрылат элеңиз, как кошунаңыздын атынан? Ушу чечимди 5 баласы бар кошунабызды сыртка чыгарбайлы, ушу жакшынакай чечим кылып, ушу немебизди кошунабызды үйүнө калтырганыңарда биз суранабыз, кошуналар баарыбыз чогуу. Бир немеден жакадан немеден болуп кошуналарыбыз сураганга аракет кылабыз. Чечип бериңиз, ушу кошунабыз калсын, сизден суранабыз. Сотторго нааразычылыгыңыздар барбы? Нааразычылыгым бар. Жакшынакай кылып чечип бергиле, адилеттүүлүктү чечип. Алар чечип коюшуптур да уже. Жана Мырзакеевке чечип коюшуптур. Эми ошону дагы кечире берет деген мусулманчылыкка келиш керек да. Эми ушундай эле жаштар ушундай эте берсе, биздин мусулмандарыбыз каяка барабыз?
эч кандай неме жок да. Садыр Нуркожоевич, сизден суранамын. Мына апасы турат ыйлап бул жерде, атасы турат көз жашы менен ушуларды сыртка койбогулачы, силерден суранабыз, кошуналар менен. Жакшынакай чечим кылып бергилечи, силерден суранабыз. Башка айтарыбыз. Эртеңки күнү деле биздин Ак Ордодогу жанагы ша болот ва, экинчи ша болот ва, болуп калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт экен. Мына урматтуу Садыр Нуркожоевич, соттун 3 соттун чечими тең чыгып калыптыр. Первомайскийдики чыгыптыр, городскойдуку чыгыптыр, Верховныйдыгы чыгыптыр. Бирок 3 сотко чейин булардын акчасы жок болгонуна байланыштуу жакшы адвокат кармай албаптыр. Өздөрү дагы кыргыз, биз баарыбыз эле чындап келгенде баягы соттордо жетияк бияктарда аралашып жүрбөгөндөн ар ким өзүнүн укугун толук коргой албайт. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул кошуналардын ыйлап атканы да сизге жетип барат деген үмүттөмүн. Сот исполнительдер келип атат, келип атышат. Анан так что ушундай достор, ушундай болуп атат. Бизде калыстык качан болот? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, как активист катары жана 4 райондун координатору катары мен сизден өтүнөрүм. Ушул карапайым элдердин укугу тебеленбеш үчүн сотко биз кайрылбай, сотко ишибиз жок, сот чечет деген смыслды дагы сиз көзөмөлдөп коюңузду өтүнөбүз. Потому что соттор дагы туура эмес иштерди көп кылып жатат. Мен соттордун баарынын адресине шек келтирбейм. Бирок ошонун арасында ошол сотторду жакшылап көзөмөлдөп, үстүнөн көзөмөлдөп, өзүңүз айткандай эле жалгыз өзүм көзөмөлдөйм дегендей сизге ишенебиз. Ушул карапайым адамдардын үнү жетет деген үмүттөмүн. Ошол үмүттө мен азыр кошуналарынан дагы анча мынча болсо дагы ушул адамдарды кандай тааныйсыздар? Саламатсыз. Саламатчылык. Мен Эзекени мун 2019-тон бери тааныйм. Ошондо анан мен ошондо дагы кайсы Эзекени? Эзекени, Эзенбек. Эзекени. Эзеке деп коебуз. Эзекеде мен сурадым, госрегистрден баарын келгенде эле үйгө киргенде сурадым да. Госрегистрден баарын текшертип алдым, документтерин кандай экенин таптаза. Кошуна болуп келгенде эле. Ооба, мен ошондо эле сурадым. Таптаза экен, кандай экен дедим. Бирок бул айтты, таптаза экен, бүт текшертип алдым. Анда жакшы болуп турганда, буйрса жакшы кошуналардан болуп жүрө берели деп аймак. Кудай буйрса деп, Ошондо эле урушпай талашпай эле. Канча жыл болду Эсенбек? 2019 быйыл 5-жыл. Быйыл 5-жылдан бери жашап атат. Азыр керек болсо бир документи жок, тиги баягыдай кыргызча жалпак тил менен айтканда, урматтуу биздин Садыр Нуркожоевич муну айтып эле келатам мен. Бир жолу мапсты жарыялады комиссиянын негизинде. Жанагы басып алгандар болсо, кечиримдүү болсун, айланайындар ушу кыргыздарга документ чыгарып бергиле деп. Анан биякта документ чыгарып, документ чыгып кеткен, документи бар жерде келип сатып алса деле анан кайра эшикке чыгарып атканыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул өзүңүз көзөмөлдөсөңүз сизден сураныч, сизге да кайрылабыз. Бул өтө ыплас нерсе болуп калып атат. Муну дагы сиз кимиси болосуз? Мен келинчеги болосузбу? Сүйлөп коюңуз. 5 балаңыз бар, сиздин мына 5 баласы бар экен. 2019-жылы госрегистрге барып, бүт баарын заверть этип алганбыз. Ошондон бери ушул жакта жашайбыз ал 5 жылдан бери. Налогун, суусун, светин. Өткөндө сиз болгон жолдошуңуз айтып берди, тиги айтыңызчы, өткөндө сот аткаруучулар келдиби? Ооба, сот аткаруучулар келди. Мен жумушта болчумун, келсем уже тракторлор бери келип снос кылабыз деп бул жерге чогуу барышты. Үйдү бузабыз деп, Үйдү бузабыз деп. Анан ошондон бизди сүйрөп бул жактан эшикке чыккыла милициялар. Үйдүн баарын оокаттарды жамгыр жаап жаткан кез болчу. Биз видеого тартып койдуңуздарбы кошуналар? Ооба, видеолор бар, бүт баарын тартып алганбыз. Уш жерден баарыбыз ызылдашып атына бир жума срок деп алып калганбыз. $18,000 бергиле бир жуманын ичинде. $18,000 бербесеңер үйдү бошоткула деп бир жума срок коюп. Жердин ээси, биринчи ээси Эрлан Мырзакеев деген $18,000 сурап жатат, ушул убактарда. Бир жума срок берип кетти. $18,000 бергиле, болбосо үйдү бошоткула бир жуманын ичинде деп срок коюп кеткен. Ушул вторник күнү бир жума болот. Эртең бүрсү күнү. А силерде $18,000 жок. $18,000 ага бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Улар неге беришет? Өздөрүнүн жери болот сага. Тем более сатып алып атат. Добровольный покупатель болуп атат. Бул неме Эсенбекте урматтуу Садыр Нуркожоевич дагы эле бир жолу бийлик өкүлдөрү Камчыбек Кыдыршаевич жана Зулушев Ген прокуратура сиздерге
кайрылабыз айланайын. Ушундай ыпластык соттордон деле ушундай ыпластык иштерди үстүнөн көзөмөлдөп, пожалуйста, карап коюңуздарды өтүнөбүз. Ушундай карапайым адамдарга наоборотунан Садыр Нуркожоевич бир жолу мунапыс жарыяласа, а буларды наоборотунан документи менен сатып алган үй бүлөлөрдү эшикке чыгарып коюш бул Кудайга деле жакпаган иш болсо керек деп ойлойм. Анда эмесе кошуналарынан кичине болсо дагы угалы, 2005-тен бери төлөнүн экен налог бияктык эчтекеси деп эсептеп чыгарып, ушинтип эме кыласың, төлөйсүң деп бүт баарын төлөп 2019-жылга чейин. Андан кийинки жылдардыкында бүт баарын төлөп келатам. Ушу жерге келген налогдордун бүт баарын төлөп эме кылып эле бүт баары эмеле болуп атат. Бүт кошуналарым билет 2019-жылы келгем ушул жака. Неме Ерлан деген буга чейин эмне кылып жүрүптүр? Ал себебин айткан жокпу сизге кыргыз тилинде? Вообще билген эмесмин участогум бар экенин. Негизи очередте турганымды билгем дейт, бирок участок ушул жерден тийген билген эмесмин дейт. Очередим келелек деп жүргөм дейт да ал бала. Анан эле биле калып эле Анан келип бул жерде тиги кызыл китеби бар, мен добровольный покупательмин десең болбой эле. Азыр талашып сотко берип. Урматтуу достор, мына биздин Кыргызстанда кандай десем эми бул мыйзам если иштеп аткан болгон болсо, мен бир сыйра документтер менен чалабыла тааныштым азырынча. Бирок Мырзакеев тиги Эрлан деген претензия кылган экен. Эмнеге претензия кылган экен? Недействительный тиги купли-продажа депчи. А если бул бала госрегистрге кирип, чындап эле ошол жерден кызыл китеп биздики туура деп, анан кызыл китепти бул чыгарып алып же көчөдөн көтөрүп барып туруп купли-продажа кылса, анда мен түшүнөт элем. Болуптур деп. А бирок бул бала кызыл китеби менен сатып алып атам деп госрегистрге киргенден кийин анан тиги исковый заявленияны дагы ошондой тапшырган экен. Ошого доказывать эткен, менимче, пока архивди чукуп чыгып, действительно бул балага чыккандан кийин канча төртүнчү покупатель болуп атасыз, сиз эсебиңиз менен, боюнча төртүнчү болуп атат. Төртүнчү болуп атасыз. Тем более 3 жолу купли-продажа болуп кеткенден кийин бул юридический тилде дагы бул адам нага башчы закон түрүндө болуп калыш керек болчу да. Мен дагы президентибизге аябай кайрылат элем да. Ушундай көз жаш деген көп болуп атат. 5 баласы менен каяка барат, монтип Россиялап жүрүп, монтип эптеп салып атат. Энди да 17 000 доллар сураш деген эмне деген шумдук. Вообще госрегистр соттагы 18 000 доллар сурап. 18 000 доллар. Булар энди 5 баласын таштап коюп каяка барышат. Ерлан деген биринчи саткан эме, ал деген кандай уяты жок немени мен билбейм. Ал бирөөдөн акча көрүп сатып бирөөгө. Анан кийин, ой мен билген жок элем деп туруп, кийин келип туруп решение чыккандан келип кайра талашкан, это вообще бетсиздик деп эле эсептейм. Кечирип койгула, конечно, бирок ал вообще туура эмес эме болуп атат. Сотто чечимин туура эмес чыгарылган экен деп ойлойм. Мен соттун баарын эле шек кетирбейм, сиз айткандай. Энди жакшылап карашын өтүнөт элем. Ошончо соседтерибиз келип атат, ата-энесин ыйлап келип атат, бала чакасын мынакей өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар. Эшикке чыгарып коебу? Бир неделя деп бериптир. Мына эртең келип чыгарып берсе каяка барат булар? Ошо да. Каяка барат азыркы күзгү маалда? Ошол бир гана өтүнүчүбүз, ошо Эсенбек жашап, ушул жердин решениесин чыгарып бериңиздер. Сотту караштырып, бир сыйра госрегистрдин баары. Сиз сүйлөп бере бериңиз жана сөзүңүздүн аягын. Госрегистрдагы таза деп чыгарып бергенде эмнеге карашпайт? Госрегистр деген госрегистр баардыгы законно, документально болуш керек деп эсептейм. А кандай бири-бирине сатылганда никакой законности, никакого кандай десем жана ответственности деп ойлойм. Мен бул жерде адвокат дагы өтө слабый болуп калганбы же адвокат иштебей койгонбу? Менимче бул баарын түп нускаларын эми госрегистрге барып буйрса, аяктан дагы запрос кылып, аяктан ответ алганга аракет кылабыз, Кудайым буйруса. Кудай буйруса. Кудай буйруса, дальше дагы бул үч соттун действосын, может быть, Кудайым буйруса, кайра бустуруп Садыр Нуркожоевич бизге жардам берет деген үмүттөбүз, урматтуу кошуналар. Дагы бир неме, ушул Эсенбек биздин аябай жакшы кошунабыз. Ушунун жаман жактарын эч көргөн жокпуз. Только аябай көнүп калыптырбыз да. Ой, Эсенбек мындай болот десе, чуркка биринчи болуп барат, ушунчалык неме. Аябай көнүп да калдык. Биз ыйлаткыбыз келбейт кошуналарыбызды. Биздин кошуналар аябай ынтымактуу да. Тем более
мына кошумча урматтуу салгандан кийин. достор, кошуналарына бир сөзүн байкасаңыздар,